Учурда Кыргызстандын тышкы карызы 4,5 миллиард доллар. Анын 2,5 миллиард АКШ доллары эл аралык маанидеги жолдорду оңдоо жана жаңысын куруу үчүн алынган. Тилекке каршы реконструкциядан өткөн каттамдарда 5 жыл өтпөй жаракалар пайда болуп, кээ бир жерлери оюлуп, аң чуңкурларга айланууда. Буга сапатсыз салынганы, оор жүк ташыган унаалардын салмактык норманы сактабагандыгы себеп. Ошол эле учурда тараза көзөмөлү иштеп жатканына карабай, адамдык факторлор, коррупциялык көрүнүштөр токтобой келе жатат. Геминде, Кошкордо жана башка жерлерде бул тараза өткөрүү пункттары, тараза текшерүү пункттары турат. Бирок ал жердеги текшерүүлөрдү жана коррупцияны айта турган болсок, эми муну коррупция болбой атат деп айтыш, бул эми молдого деле барыштын кереги жок да. Көз менен көрүнүп турган сөз. Анан тигилик кылып атыптыр, бул кылып атыптыр деген нерсе эмес. Бул жерде системанын өзүн алмаштырыш керек. Электрондоштурулган салмак габариттик көзөмөл системасынын максаты да айдоочу менен инспектордун байланышын жокко чыгаруу болчу. Ашыкча жүк үчүн унаа ээси акча берип котулуп кете албастыгы айтылган эле. Санариптик таразалар иштеп баштаганына 2 жылдан ашса дагы ушул кезге чейин адамдык фактор, жемкорлук схемалары токтобой келет. Мындан улам системаны коопсуз шар долбооруна кошуп, айыптарды почта аркылуу айдоочуга жеткирүү сунушталууда. Таразадан өткөн унаалардын маалыматтык серверин транспорт жана жолдор министрлиги менен кошо башка мамлекеттик органдарда түзүү демилгеленүүдө. Муну менен катар ашыкча жүктөп алгандарга карата айып көлөмүн жогорулатуу дагы каралууда. Ага ылайык жеке жактарга 17 000, юридикалык жактарга 55 000 сомго көтөрүү, бузуулар жана автомобиль жолдор мыйзамына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдө көрсөтүлүүдө. Бул система боюнча ал жерде азыркыга окшоп кишилер турбайт. Бардыгы автоматтык түрдө эле нарушение кыла турган болсо, автоматтык түрдө жана үйүнгө письмо счастья аркылуу эле ушинтип келип тура турган системаны сунуштап жатабыз. Азыр Минтранста мындай программа орнотулган, бирок ал Минтранстын өзүндө жайгашып турат. А биз айтып атабыз, жок, комиссионный болуш керек. Кандай безопасный город иштеп атса, ошол мекемелер да кошулуп туруп, анан үйүңө письмо счастья менен келсин. Жаңы маалыматтык технологияларды киргизүү менен маселеге чекит коюлат деп айтууга да болбойт. Эл өкүлү Улукбек Ормонов автомобиль, суу транспорт жана салмак габариттик көзөмөлдөө агенттигинде иштеген кызматкерлердин бардыгын жумуштан кетирип, алардын ордуна жаңыларын алуу керек. Антпесе азыркы курам менен мекемедеги коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу мүмкүн эмес. Бир жагынан болбосо дагы башка тарабынан акча жасоонун жолун ойлоп табышат деген пикирде. Салмак габариттик контролдоо ошол кандай айтылат, управление департаментпи бардығын қызматтан алып, жаңы қызматқа алыш керек бұларды. Жетекшілігі қамалытады. Қалмалған баласын алып шығам деп взятка беріп. Бұл не деген өзі? Біз аз бардығы отырабыз бұлар. Бардығы бірге де бұлар. Ошол эле учурда жаңы маалыматтык системаны киргизип, айыптарды көтөрүү менен айдоочулар нормадан ашык жүк алып жүрбөй калат деп айтуу кыйын. Айыптар көбөйгөнүнө жараша тараза көзөмөлүндө иштеген инспекторлордун дагы жеңичинен соодалашуу баасы дагы жогорулайт. Өнүккөн мамлекеттердин тажрыйбасын колдонуу менен агенттиктин иштөө системасын өзгөртүү зарыл. Эгер бул жазалар көбөйө турган болсо, жолдон алынып аткан акчалар ошолордун эле ставкасы жогорулайт. Башка эч өзгөрүү болбойт деген ойдомун да. Эми үчүн дегенде, бул жерде биз ошол системанын ичинде көрүп эле жүрөбүз. Эгер башка бир ошол жерден көмүр ташылып аткан немелер болсо, сөзсүз түрдө бул ак үйдө бир министрдин тууганы, же болбосо ошол депутаттардын ага иниси, тайеке жээни деген сыяктуу нерселер менен ошол весогабаритте иштегендерди ошол эле айдоочулар өзүлөрү ошол коррупцияга түртүп атат да. Агенттикте коррупциялык көрүнүштөр кулачин кенен жайгандыктан буга чейин УКМК тарабынан текшерүү жүрүп, мыйзам бузуу фактысы аныкталган. Ага ылайык кызматкерлердин бирине карата сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Бул ишти токтотуу үчүн УКМК кызматкерлерине 10 000 доллар өлчөмүндө пара берип жаткан жеринен транспорт жана жолдор министринин орун басары Жеңишбек Ногойбаев 7 февралда кармалган. Ага уда пара берүүгө катыштыгы бар делип аталган агенттиктин директору Анарбек Бекмуратов дагы кармалып, комитеттин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. 10 күн өткөндөн кийин гана министр Жанат Бейшенов өз жоопкерчилигин сезип, кызматтан кетүү боюнча арыз жазды. Дүйшөн Шаршембеков, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.